Ben işinizlerge iyilik. Bırak. Hala toşkanlıktın ozuğa murdağı ben ayırbaşı olup durgan vakta dazor var atele. Koru mu? Hazır bana bizim aylığa gelip aldılar. Kanti bomda oldu bana. Siz bana evde dağın şu uşunu ayıtlarınca. Bana evden aldı da şu an ayıtların. Tavıştamdık bu janakı jayloo meselesi oldu. Yok jayloo emas. Zaten kapçın aytınala toşkanlıkta ozuğa bizim saldatlarımız var, dazorga var. Ne bir kocaman döp geldiler. Hazır bizim ayılgan 50 metre kalgan. İkincisi daha kulak alıp durun. Mana bizim eski köprüyümüzdü. Toplatıp koydu. Endi için onlar zastavanı şu ayıldın başıga kurup jatadı, onu toplatıp koyuz biz. Bu şimdi karınız var mı? Bu şimdi körüp getin mümkün bolsa. Görüp ketem. Обязательно келтирип жанакы Тауштамдыкка да барам. Тауштамдыкка барам жолдош келе ал. Жанакы азыр маалымат берип атабыз, чегара застава куруп атат деген. Бая былтыр 2 жыл мурун токтотконбуз ал жерде. Мен өзүм келип ошондо жолугушта катышкам, билесиздер. Азыр ал боюнча да маалымат алып туруп, мен обязательно ал жерге барып көрүп токтотобуз жұмысты. Салмастарбы, урматтуу Кыдыршаевич, денсаулыгыңыз жакшыбы? Биз сизге ыраазыбыз. Денсаулыгыңызга карабай ушинтип менен жолугушканы. Менин бир-эки сунушум бар. Мына Аксай эли, чегара кандай экенин, мекен кандай экенин, тууган жер кандай экенин жон тери мен сезип калдым. Мына чегара заставанын башчылары отурат, мына патриот жигиттер бар. Бүгүнкү күндө жумуштун жоктугуна мигрант болуп жүрөт. Эгер ушуга мүмкүн болсо, сыноодон өткөрүп патриот жигиттерди контракттын негизинде кызмат кылсаңыздар, мынандай мемлекет маселелер болбойт да, себеби коен жактагыча билет. Бул биринчи сунушум. Экинчи сунушум мына Жолдошбай Моунов деген жетекчи өзөктөн ушул Аксай айылын түптөп кеткен. Андан кийин барып границада турган Кызылбел айылын түптөгөн. Бүгүнкү күндө жаңы конуш ачып, ошол Жолдошбай Моуновдун айылын ыстап калбай жүрөмүн. Мен былтыр Жогорку Кеңешке да комиссиянын кароосуна бергенмин. Ошол жаңы конуштун атын ошол кишиге алып берсеңиз. Анан үчүнчү сунушум, мен 4 жыл суу сактагычы боюнча 1 жылдан бери ошол маселени көтөрүп жүрөбүз. Биздин Баткендин элинин ырыскысы болгон, жашоосун уланта турган бир гана 4 жыл суу сактагычыбыз. Таштаналиев деген министр Бишкекте отуруп алып, 2020-жылы январь айында областтын балансына өткөрүп берген. 50 жылдан бери райондун балансасында турган суу сактагыч эмне үчүн Таштаналиев борбордо туруп алып, элдин жашоосу менен эсептешпей туруп, райондун баланстарын областка өткөрүп алып, Саратанда 2 күн 3 күн суу болбой калып, эл ошону көтөрүлүп чыгып, биз териштирип чыкканыбызда ошо Таштаналиевдин буйругу менен областка өткөн. Сизден сураныш, бүгүнкү күндө райондун баланска 50 жылдан бери турган 4 суу сактагычы райондун балансына өтүш керек. Ушул сураным. Мына эмелер боюнча, урматтуу апа, жанагы мен отуруп сүйлөй берейинчи, уруксат берсеңиз. Мына ол эмелер боюнча, жанагы жаштар боюнча. Мен жана айтпадымбы, биз погранслужбаны күчтөндүрөбүз деп. Так? Демек анын ичинде көп нерсе бар да. Адамдар бар, башкалары бар, башкалары. Сөзсүз түрдө биз ушу жергиликтүү жаштарыбызды, жергиликтүү балдарыбызды, патриот жигиттерибизди тартабыз. Силер коргобосоңор ким коргомогу, туурабы? Башка жактан алып келип, же болбосо тияктан бияктан эме кылбай, силерди тартабыз сөзсүз. Бул маселени буюрса мен мына бүгүн эле барып президенттин алдына койсом, өкмөт менен сүйлөшүп, каражат маселесин чечсек, андан кийин штаттык уюштуруу иштерин погранслужба жүргүзөт. Ал эми апа сиз айткан жанагы конуштар боюнча 4 күн суу сактагыч боюнча бул маселелердин бардыгы биздин урматтуу губернаторубуздун колунда болот. Ушул киши эми ушул жерде болот. Бул киши дагы жөн эле мен Баткенди көрүп келейинчи деп келген жери жок. Намыстуу, ар намыстуу, кыргыз дегенде
Kırgız elim degende jеген ашын жерге коюп чуркаган жигиттерибиздер. Ошондуктан ар бир көйгөйүңүздөрдү бул чечет отуруп алып. Акимдерге тапшырмаларын берип, жергиликтүү бийлик органдарына тапшырмаларын берип, бая бекер айткан жок, Баткен облусуна өзгөчө статус берүү боюнча маселе каралып атат. Эгерде ошону биз бере турган болсок, Баткенде генерал губернатор болот. Жергиликтүү бийлик органдарынын жетекчилерин өзү коюп өзү ала турган болот. Так, чечимдерди ушул жерден өзү чече турган болот. Ушул жерде өзүнүн финансылык мүмкүнчүлүктөрү болот. Ал эми азыр губернатордук андай мүмкүнчүлүктөрү жок билесиздер. Мына ошого биз мүмкүнчүлүк беришибиз керек. Бул бир угуп туруңуз апа. Бул бир гана Баткен облусу үчүн болуп атат. Башка облустарда мындай болбойт. Рахмат. Урматтуу Камчыбек Кытышаевич, мен Кадамжайдан Атайга келдим. Сиздей Кыргызстандын сыртынан көрүп турганыма курсантмын. Алла ден соолугуңузду, саламатчылыгыңызды берсин биздин бактыбызга. Мен Кадамжайдын элинин атынан Туранганы келдим. Биздин стратегический объекттерди Өзбекстанга өтүп кетпесин. Ушуну алаң сактап калың деп катты жөнөткөнбүз, бирок катыбыз ушул күнгө чейин жоопсуз жетпей атат. Өзүңүзгө лично тапшырып койсоңуз. Мына өткөндө мен бир нерсе айтып коеюн, капа болбойсуздар. Өткөндө биздин бир баягы эми бир саясатчылардын бир адамдары окшойт. Баягы турбаны көрсөтүп атат. Мына ушул турба менен полный газ мына Өзбекстанга кетип атат. Мына көрдүңөрбү турбаны деп каклап, ошол жерде видеону кылып көрсөтүп, мына ушинтип биздин мамлекет талаптанып жеп атат деп видео кылып чыгарды да. Анан мен Разаевга видеону жөнөттүм. Мына видеону көрдүңөрбү? Ушу текшергилечи де. Текшердиңизби? Айтып бериңиз ошону. Кем машин көтүрүп тартайчы. Ал боюнча текшерүү жүргөн. Ал газохранилище, Сох газохранилищеси 2011-ден бери өз ишмерлигин жүргүзбөйт экен. 2011-ге чейин Өзбекстан колдонуп келген. Бул Бухарадан келген газды ошол жерде топтоп туруп, анан кийин дальше башка областтарга берилип жүргөн, ошо жанагы көрсөткөн турба менен. 2011-жылдан бери ал жерге газ келбейт. Демек, ал жанагы көрсөткөн турба боюнча газ эч кандай Өзбекстанга кеткен жери жок бүгүнкү күндө. Нефть боюнча да, нефтага Ошол эле турбаларды көрсөтүп, ошо нефть ага чейин видео чыккан, нефть кетип атат деп. 2 видео чыккан. Биринчисинде жолдон өтүп кетип, бирөө тартып көрсөтүп не кылган. Кетип атат деген ошол турбаларды көрсөтүп, ал жерден жанагы мен айткандай, 2 турба болуп, биринчи турба боюнча газ келип турган убагында, 2 турба боюнча Өзбекстанга жанагы жерден распределение алып турган. Бүгүнкү күндө андай газ кеткен жер жок. Бул комиссияны да текшерип не кылганбыз, такталган жок. Мына ооба көрдүңүзбү? Мына ооба көрдүңүзбү? Ооба. Бүтүн стратегический жерлерибиз бар азыр. Канал ошол баягы эмелердеги. Айылдарды бериш мүмкүн эмес да, алмаштырыш дагы мүмкүн эмес. Мисалы үчүн Каражантак менен алмаштыра турган болсо, ошого равноценный жерлерди берсеңиздер. Туура. Муну Назарбек Алматович айтып өтпөдү. Эгерде биз Капыстан ошол биздин коңшуларыбызга, урматтуу коңшуларыбыз менен жер алмаштыра турган болсок, 1 метр жер бере турган болсок, биз 1 метрден кем албайбыз. 1 метрден ашыраак алышыбыз мүмкүн. 1 метр жерибиз суулуу болсо, суулуу гана жер алышыбыз мүмкүн. То есть ушундай болуп калышы мүмкүн. Бирок, урматтуу анда, дагы бир жолу айтайын. Урматтуу агам Кадамжайдан келипсиз. Эч кандай стратегиялык объектилер, каналдар, баягы турбалар, газохранилищелер, же болбосо баягы нефтекачалкалар эч кимге эч нерсе берилбейт туугандар. Бул мамлекеттин менчиги. Пока биз ушул жерде турганыбызда, азырынча биз ушул жерде турабыз. Муну эч кимге сатылбайт дагы, берилбейт дагы. Кудай кааласа бул мамлекеттин менчигинде калат, эл жер үчүн иштейт. Эч качан болбогон. Ушул боюнча мен айтып коеюн эми. Эзе, неме? Эзе,
Başçı olmuş gelmiş. Köktaş ayrıldı. Arasın hasta gelen ciğerleri görünmeyen bana çekildi. Sebebi bu yeki prezidentin ortasında çekildi mesele. Sebebi bu mesele çekildi. Bizge statüs verilgen. Statüs verilgen. Bu paket verilgen. Mikrofon verip koyarsan. Bizge yeki prezidentin ortasında söyleşim yolu menen qara Köktaş ayılının Dosma degen ayılında Tacikler yaşay Samelyon. Ana yerine artmazsa bizim 17 hektar yerimiz var. Onu buna Dukan Nazırбay yaxşı bilir. Oşa yer menen almaştırı yol menen qara çetilir Köktaş ayılı. Yeki prezidentin söyleşüsü menen. Oğa çeyin bizden Aksay ayıl hükümetidir. Kurun paketli statüste koluyduğa karmatıp koygan. Oşal statüs var. Yok degende su, nalog, sivet, oşalarda boşadıp durur. Pensiya, pasoyalarını kötürür. Bizden yerge pul kamsız bolsa, elimiz kıynalbasa, fakat cırgap yaşasa degen. Oy menesin statüste bizge paketli can kılıp versek böyle turan keder. Ana buna bizden bugünkü kelvatkan gubernatörümüz bu kişinin yaxşı biliriz. Bayavitti karmağa kuda halasa Tacik'te oğayla karmaydı öyle olur. Bana adı nar kirayıp geldi. Bul bana işte kuda halasa ciroğuda cinu var. Bana adımlarınızı hatırlayıp oldura. Buradaki yaş geldi işte böyle şimdi yemin yer için işte kuda halasa işte biz koşa işte şey yer koldayız. Bizden Aksay ayrılmak niyetik piket kolay. Sebebi biz Tacik falan niyetik piket kılıp yatağız çok yeter. Biz birlikte koldayız, birlikten birgeyiz. Yakşı bizim atırdan sanamaydılar. Ben Cenab-ı Emeğe cevap verip koyar, Cenab-ı Kadamca arkadaş geldi bu. Cenab-ı Emeğe ötüp etti, Cenab-ı Aytat'ta abiyetler ötüp etti. Bu yerde ben öyle otam, abiyet degende bu yerde Cenab-ı Kanal, açmayda oturmalar boyunca olsa gerek. Al yerde hiç qanday eме ötkönümüz, men ötkönde özüm keldi, bu şu arz yazgan eken, Kadamjayda oşo büt oşol aylık bötlerin turgundарын çoğultup alıp, oşol yerde çoğuluşu öttüm ele men, hakimdin katışuusunda, demek bu yerde bu mesele karalgan. Janagı kanal ötüp ketti, андай ötüp ketти, eч качан ötpөйт, al bizdin kanal biz berbeybiz. Da uşunu bet oşo al yer doговорга кирген жер, анан бул жерде мындай сөз кетип атты, ошондон кийин 50 метр баягы скважина кылса өтүп кетет. Ал линиядан сырткары турат, ал биздин жер эч качан ал айбек өтпөйт да. Ушундан айтып коеюн, Матович өзүнүн өтүп кетти деген мындай туура эмес маалымат мындай сезилип атат да, ошондон айтып коеюн деп чечтим. Hürmetli komşu Kadir ana uşul yerge bugün canı şahlangan bizim yetekçilerimiz gelip oturup Aksay yergesine hoş geldikler. Aksay aymağı mındaşa alganda Kırgızstan boyunca bu en öte gerekli stratejiyalık aymak desek yanlışlığı buluruz. Sayızın mezgilinde Kırasa'ya taş gelip koydular. Oşandan beri uşul mezgilge çeyin ana 75. yılı, 89. yılı, 13. 14. yılı, 18. 19. yılı yolasa 20. yıllardan beri bizden Aksay aile meni Köktaş aylığında yaşatkanda hiç bir tanım yok, hiç bir tanıştık yok. Uşul ana ötkende men özüme gerekli bir yerden tapkan ılığı dokumentlerdi bardığına mırdağı gubernatörlerine dağın keçege bu özümüzün zam gubernatörü hakimge dağın beyeti koşulardı. Bir yılı 27. yanvarda bayağı protokol düzülgen. Tacik menen Kırgızstan'dan ortasında. Bu Moskva'dan kili işken buğa 6 adam Tacikistan'dan, 6 adam Kırgızstan'dan öyle kol koygan. Oşanda Tacikistan'a bizden yerimizden 402 hektar yer alarga değilgen. Bırak oşo yerden orduna bizgen Aksayga 450 litre alar su beriş gerek bolçuk. Bırak oşul mezgilge çeyin 1 gram dağın 1 tamçı dağın su verilbeyt. Oşul geçe
89 yıldan keyinki alagi nemelerde emin için sizler su bermediler dep aytkanda alar sizler zayıfka berbepsiңер oşonluktan berilmedi dep protokolda Pozayavkam degen yer var eken bizdin kırgızlar oşonu karabaptır da. Oşul ele mana 402 hektar жердin nemede bölüştürüp kelgende 89 yılı biz kayradan neme kıldıkta kartalarda karaganımızda 35 hektar jerimizdi bizdin yer adislerimiz Tajikistan'a seki nemesinden berip koygan eken da. 35 hektar жерdi oşonda mana Cumagolu baş bolgan masali balagi nime olgan uşul adamlar kelip turur cuma olup kelgile maksalık tuğanlar uşul жерdi dağın eki böleli emin dostluk için başka için dep turup 18 hektar жерdi Tajikistan'a berip turup 17 hektar жерdi dağın Kırgızstan'a kalganda oşul 402 hektar жерden aşıkça dağın bizden ana şol Kajalo dep ana nemede ayılda 35 hektar жерimiz bardı var. Onu da biz alışımız gerek. Bana demi uşul bugünkü künge çeyin Aksay aylığa memleket tarafından köptegen yardımlar verildi. Rahmat aytışımız gerek. Ana 3 kişineki aylığımızda 3 fap turar. 2 futbolda poyla kurup verdi. Destat kurulup jatar. Ana 50 milyonluk nasos koyup veriyor. Anan kalaverse bayağı 150 hektar yerde transformasyon kılıp bugün bizim bazarda alıgeneme iş hesabı aslında emek kılatan. Emek buna biz aksalık tuğanda rahmat etmesek olur. Şu Tacikistan ve Kırgızistan'ın ortasında bir mezgillerde çegaraga yakın yerde 500 hektar 500 metre yerge şeyin bayağı söz obyektler kurulmasın degen zakon kabul alganda gelişimde. Bizdin Kırgızlar oşol yerde bir nemeni kuraygalı dese sporni teritoriya buga mümkün emes deyip Tajikler olsa kuraylatar. A bizdin jetekçilerimiz az yerge varıp durup Allah'a neme kılalmaydı. Alarga barıp durup toktat işinde dey almaydı. Bu bizdin mındaşatqanda jetekçilerimizin özümüzün pozisiyamızda aldırıp koygandık degen neme var da. Ana Cengiz Razakov Allah gubernatör bolup turganda jawolsa kalaverse Allah vice premier minister bolup turganda komisarni jetek degen ol kişi. Eğer de 20-25 yolu Tajikistan menen Allah'ı joluğuş ötkörgen bolsa 25 yolu dağı Tajikistan'ın paydası da çesilip gelevergen. Kırgızistan'ın paydası hiç kanda çesilgen emas. Mana bizim manal yerde bayağı eski köprümüzdü alıp emme kılıp oturup. Keşke 20. yılı manal yerde Tajikler meni Kırgızlar atışkanda ana jogorku köprümüzden bizden adamlar bedel kalgan. Oşanda yendi talağın boyunca o eski köprümüzge köprü kurup bugünkü günde 17 milyon som karalıp köprü yarım jartılay bitkende Tajikler gelip durup toktat köprü olarga barıp pretenziya koya albaşımız gerek. Daima Tajikler'in alakaçlarını yapmak. Anam tuğanlar. Ana uşul yerde video kazanıyorlar da emek kılan. Tajikistan'dan video kazanıyorlar bütün de Kırgızlar'da karaptılar. Kırgızlar emine kılıp jatar. Alemi Kırgızistan'dan video kazanıyorlar. Özümüzden adamlardı karaptılar. Uşular kayaka vardı şimdi de oturup. Emni şu oşul video kazanıyorlar Tajikistan'dan alakalı ayarlarını karaptırmaydı da. Ana keşe yakında manal yerde Tajikler bizden alakalı 2-3 alakalı neme özde jılkıvızdı uğurdap ketkende oşul bizden jetekçiler üst geldi. Hakim geldi, prokuror geldi. SMB'nin alakalı aşağılı geldi rayonun jetekçileri. Ben oşul yerde aytım. Tuğandar. Şu Tajikistan'da biz her yerine kısıp koysak bolotku. Emni için kısılmayız. Ana bütün de Tajikistan'dan yüklerini alıp bizim Kırgız'ın kamazları ketvadak bu. İşte bu aile beni taşımışım o ailede 3 korgondu. Allah yer bir koyganda oşal kamaz istergen. O yerge kiret, maşinalar oşal yerde durar. Tünü beni barıp Tajikler özlerinin guruzunu ala yükleyip Tolgondaki az yerge keter.
Oşal korgonunu berip koygonduğu için birisi 25 bin, birisi 20 bin, dağın birisi 25 bin alat degen, ak alat. Biroq men aytdim. Oşunu emin üçün közömündep çoğulusu kontrabandan işler karmavaysınlar desem, prokuror menen esembi aytat, esembinin aşağını aytat. Bu bizden işimiz emes deydi. Bu bayağı nalıgı polisiyanın işi deydi. O men aytdim, sen iş bolmasa aytıp koymazsın bu şol adamlarga. Desem bizden emes. Bu degen bu kanday akmakçılık. Bütünдөй Tajikistan'ın guruzu bizim Kırgızistan'dan ketip atat. Bu turuşu kontrabanda. Bu kontrabandanı tutkanda. Ava oldu, toxtadım. Ava düşündüm, buna emin. Ava, buna boyunca sizin kontrabanda boyunca aytıp koyayım. Ava oturunuz, oturun. Men oşunun boyunca hazırman saat 2:30'da Atay çoğuş ötküzgönü şaşıp otam. Büyük bagran işlerdi, GKM'nin satörtleri çoğultup alıp turup oşol jerde çoğuş ötküzgön. Bundan arı hiç kanday kontrabanda olmuyor. Tajikistan'dan hiç kanday yük gelip akçasını төлеп өстү. Жөн bizni границадан өтүп кетпейт. Өтүп кетпейт. Эгер ошондой боло турган болсо, мына бул жерде личный жеке башы менен облустук, улуттук коопсуздук, мамлекеттик кызматтын жетекчиси жооп берет. Полковник Разаев. Керек болсо ошол жерге барып жатат. Siz aytkan 3-4 ошол коргонду жок кылабыз. Мен бүгүн команда берем. Жок кылабыз. Тажик туугандарыбыз эгерде биздин мамлекет аркылуу өтө турган болсо, биздин мамлекетибизге жүктөрү сата турган болсо, таможня акчасын төлөп туруп, как положено кылып туруп өткүзүп келип сатсын. Жөн контрабанда менен аларга шарт түзүп бербейбиз. Бул бир өзүбүздөн өтүп аткан ГСМдерди, өзүбүздөн кетип аткандарды 1 литр ГСМди өткүздүрбөйбүз. Мыйзамсыз. Мыйзамды алып өтсө алып өтө берсин. Так, мындан ары урматтуу ата, урматтуу эл журт. Мындай айтканда мыйзамдын чегинде гана, мыйзамдын гана чегинде. Мен эч нерсе личный нерсени көрдүм дете албаймын. Этип акылым дагы жок. Мыйзамдын чегинде гана жестко бардык чек араны кармап турабыз. Ота. Анан дальше сүйлөшөбүз. Oldu. Urmaktуу temperatürü samanı Mına bir ele karşı söyleyişim o şöyle hakim menen zam koordinatörüne toşo turu veresiniz. Урматтуу саламатсыздар, урматтуу жетекчилер, урматтуу Парпиот Кадыршаев. Мен жана эле аксакалдын сөзүнө эле кичине кошулуп кетейин. Мына Аксайын тургунумун. Мына биздин жайыт боюнча сизге кандай маалымат барган, урматтуу Парпиот Кадыршаев? Мен ошону кичине кыска айтып өтүп кетейин. Урматтуу Парпиот Кадыршаев. Мына биздин жайыт боюнча жана сиз сүйлөп өттүңүз, мына аксакалдар сүйлөп өттү. Бул кече 10-15 күнүн ичинде болгон окуяда. Буга чейин мына менден мурункулар сүйлөп өттү. Биздин чек-арачылардын дозору бар эле ошол жерде. Чек-арачыларды көргөндө биз мал жайытта биз багып жүргөндө тажик тарапта жайыт чыкканда биздин чек-арачылардан коркуп түшүп кетчү эле да. Бул азыр белгисиз эле себеп менен анан Назырбек Нурматов сизге да бул суроодо. Карта менен картада эки картада да биздики экен деп азыр үстөмдүк кылып 89-жылгы 58-жыл картада биздики экен деп азыр бизди ал жака өткөрбөй койду. Анан чек-арачысын алып келип бет маңда үйгө койгондо биздин мына чек-арачылар сүйлөшүп, аларды азыр ал жерден бир гана дозорун алды. Азыр бирок техникалары иштеп ошол жерде спорный деген талашка түшкөн жерде техникасы бүгүнкү күндө азыркы күндө иш кылып атат да. Мен ойлойм, булар азыр бизге өтө бул үстөмдүк кылып атат. Элдин дүрбөлөңгө түшкөнү ошондон болуп атат да, кооптуу болуп атат Парпиот Кадыршаев бул жерде. Анан ошол эле мезгилде президенттерин мартта келет деген ойдо ана жакын 50 метр, 100 метр аралыкта эки этаж школдорду салып атат да. Анан биздин урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевич өзү келип көрүп, январь айында бүтүргүлө деп тапшырманы берген көпүрөнү толугу менен тажик келишүүсү менен токтоп калды урматтуу Кадыршаев. Bunu sizge informasiya barışı mümkün finans edip. Bu жалган. Себеби мен өзүм гендиректи подрядчик менен сүйлөшүп турамын азыркы учурда. Бул толук акчасы бөлүнгөн бир тажиктин гана келишүүсү менен токтоп калды.
ошол мына жайытты жок дегенде азыркы техникаларды токтотуп, норматив. Эгер карта менен иш боло элек, ал делимитация демократия иш боло элек. Эгер ошол менен боло турган болсо, сиз да мына жерлерди бизге алып беришиңиз керек да. Мына 89-58 жылда бизде 630 гектарлаган жерлер жатат. Ана мына коопсуздукту, элдин коопсуздугуну карап беришиңизди суранабыз да. Биз мына Эми урматтуу туугандар, эми укса угар эми. Укса айтат эми, ошол Кыргызстандын ГКМнын башчысы келип айтып турду. Эгер булар бизге ошондой мамиле кылса, биз дагы аларга ошондой мамиле кылабыз. Биз коңшуларыбызды тынчтыкка, достукка, ынтымакчылыкка чакырабыз. Эгерде коңшуларыбыз ошону укпастан өз билемдикке салып, жанагы такталбаган жерлерди, такталбаган жайыттарды өз билемдиги менен адамдарды чыгарбай, шарттарды түзбөй кыйнай турган болсо, демек биз тараптан дагы аларга ошондой адекваттуу жооптор болот. Мындан ары кыжаат болот. Ал боюнча биз ойлонуп, сүйлөштүк. Эгерде ошол жайлоолорго биздин малдарыбызды чыгарбай, адамдарды чыгарбай турган болсо, кайсыл жердеги кайсыл нерселерди, кайсыл насосторун токтотуп коюшту биз да билебиз. Чара көрөбүз акыр, эч кыжаат болбогон. Баштайбыз биз да. Ушуну айтып коелук, мына кечээ күнү ушу Баткенден, баарынан Акын Алокдон келген немесиздердин өкүлдөрү менен Бишкекте жолуктук айтса керек, кечээ саат 3-төн баштап кечки 7:30 чейин ошол жерде бүт көйгөйлөрдү өкүлдөрүңүздөр айтты, ошол эле жайып, ошол эле жана көчөт башкалар боюнча биз ал жерде кечээ жоом бердик, азыр ал боюнча тийиштүү кишилер иштеп атат. Мына жана айтты, кана ошондой эле чараны биз көрүп, бул маселе чечилет. Эч кандай делимитация бүтмөйүнчө ким каерде пайдаланса ошону пайдаланып турат. Все. Урматтуу анан кийин ана суроо азыр шашылбай аяктагы убактарда рахмат силерге чоң. Ана бир дуа кылып коелу. Мамлекетибиз тынч болсун, элибиз эсен аман болсун. Жаңы шайланган